Улуу Кыргыз журту, мына улуу Кыргыз журту, улуттар, үй бүлө, саясат, парламент, партия, каражат, уруу, дин менен эч бирикпейт, өспөйт. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыз. Партия менен биригип атабы? Парламент менен биригип атабы? Уруу болуп биригип атабы? Дин менен биригип атабы? Каражат менен биригип атабы? Саясат менен биригип атабы? Жок. Улуттар, адамзат бирикмек турсун, үй бүлө бирикпей атат. Мына дин менен карама каршылык. Бир эле үй бүлөдө. Бирөө намаз оку дейт, бирөө койчу мойнум жар бербей атат дейт. Бир үй бүлөдө каражат менен бириккен жок, тетирсинче бирине бири арыздашып атат. Партия болсо бир үй бүлөнү 3-кө, айылды 6-га бөлүп салып атат. Уруу менен да бириккен жок. Кыргызбыз деп да бириккен жок. Бир гана мыйзам улуулук менен биригет өсөт. Бул өтө чоң формула. Бул чындык. Биз азыр улуулукка бириктирип гана Кыргызды куткарып алабыз. Улуулукка өткөрүп гана оору суркоодон, кырсык, кыйынчылыктан, мына аламат күн, азап күндөн, эскичиликтен куткарып алабыз.